1961 жылы 16 августта ушу Карабулак айылында төрөлгөнмүн. Мына өзүңүздөргө белгилүү Карабулак айгүлүндүн мекени демекчи. Ушу биздин айылыбыз негизинен жашылдандыруу, экологияга өтө көңүл бурган айыл. Күн чыгыш жагынан мына айгүл ташыбыз көрүнүп турат. Күн батыш жагынан Козулан Баатыр, түндүк жагынан Алтын Бешик жайлоосу менен камтылып турат. Негизинен биздин айылыбыз борбор шаарыбыз Бишкектен 1000 километр алыста жайгашкан. Ошондой эле облустук центрден 18 километр алыста жайгашкан. Халкыбыздын саны азыркы ушу күнгө статистикалык маалыматка караганда 3800гө чукулдап калды. Ал эми кожголуктун саны 900гө барып калды. Негизинен айылда 2 орто мектебибиз бар, 1 бала бакча жайгашкан. Ал эми 5 мечитибиз бар, 2 спорт залыбыз бар. Мына өзүңүзгө белгилүү биздин айыл негизинен кол өнөрчүлүккө өтө көңүл бурган айыл. 1982 жылдан бери Мырзапар Үсен агай баштаган ишини ушу күнгө чейин биздин ушу жаштарыбыз, окуучуларыбыз айрыкча ата энелер баардыгы эле инициатива көтөрүп, корко алып, ушу күнгө чейин коруп келатат. Мына өзүңүзгө белгилүү азыр Кыргызстан боюнча эмес, чет элге дагы таанымал болуп, туристтер келе баштады бардыгы. Мурда биз эми 50-жылдардан 60-жылдары 8-дерде болуп, 8-9 класста болуп. Ошондо анан гүл тергени барат эдик да. Ошо этегиден эле кучак кылып, о гүлдүн эмне экенин ham түшүнбөй эле үзөт десе эле үзүп, неме кылып көтөрүп түшчү элек да. Кийин анан ошо 81-жылдан кийин ушу айгүлдү бир көрүш керек эле. Бизде эле эсибизден чыгып калган да гүлү бар. Анан атайлап анан барсам, бул башынан наркы башка чейин неме кылсам, ишенсем бир анча-мынча таштын кычагында калган бир 3 түптүү айгүл көрдүм да. Анан келип анан окуучуларга, немеге, мугалимдерге айттым: айгүлүбүз жок болуп кетиптир. Ой, кантип эле жок? Ой, барып көргүлө деп, калбаптыр. Баягы токой болуп турган гүл жок деп анан кийин мугалимдер, мен организатормун да. Анан неме кылса, анан бир эки барып көрүп, ой, чындап эле жок болуп кетиптир деп анан кийин чогулуш өтүп, анан гүлдү корук албасак болбойт экен деп анан ошондон баштаганбыз. Корук алып, окуучулар менен мугалимдер анан кайтара баштаганбыз да. Анан ошонун көбөйгөн. Болбосом жоголуп кеткен эле. Бул окуяларды кое бер. Мындай айылдын адамдары аксакалдарга чейин, балдар аксакалдарга чейин, ой, паланчы машинеде үзүп кетип баратканын көрдүк. Ой деп, балдар болсо ыйлап жибере тургандай болчу деп. Бир неме гүлдү үзүп баягы неме кылбайт эле. Анан жыты жок. Мунун бир гана мындай бийик өскөндүгү менен. Мындай ошо тоодун немелери да адамдын белден жогору неме, чоң баягы немелер. Бир түп эле бир букет. Анан энди бул эрте гүлдөгөндүгү. Апреличи гүлдөп турат да, эрте гүлдөгөндүгү. Канча убакыт гүлдөп турат анан? Неме ушу немеге чейин быйыл жаз эрте келди. Быйыл жаз эрте келди, ушу 1-майларга чейин гүлдөйт. Жаз кеч келгенде ушу 9-май, 15-майга чейин неме гүлдөйт. Айылдагы ушу башка айылдарга салыштырмалуу жеке ишкерлерибиз Кудайга шүкүр көбөйүп келе жатат. Алып айтсак, мына Эгемберди, Алихан, ошондой эле Имаров, Шакирлар, Оразбаев, Мамышариптер 20 гектарга жакын жерлерди
капельный системада бак кылып мана өздөрүнүн ишине улантып келүүдө ушундай ишкерлерди көрүп элибиз дагы баардыгы аракеттенип жатышат. Негизинен ал чарбасы боюнча суу жетишпегендик болгондуктан Баткен областына негизинен эле суу жетишпейт. Мына ошондуктан азыркы заманбап боло турган тамчылатып суугарууга өтүүгө мажбур болдук. Турмуш өзү ошого мажбурлады. Мына биз азыр могул жерде турган жерибиз ошону 40 турбада келген, 40 турбада диаметри 40 миллиметр. Бул 3400 метрлик жерден Карабулак айылынын башында ошо булактан чыккан жерден тартып алып келип, мондай алып келип, суу бөлүштүргүч жай деп коет, распределитель. Бул андан өтүп дальше 200 метрден кийин экинчи магистралга бурулат. Бул жактан бекитип койсок, биринчи магистралга. Мына магистрал деп, бул жакта азыр арык жок. Арыктын ордуна шланга көмүлгөн, электик шланга. Анан бул жерден атсабыз, кетмен кереги жок. Краник тассаң, бул рядка, например, 8. Андан кийин мына экинчи. Мына ушу магистралдан экинчи рядка краник тассаң, суу кетет, ушу 200 метрге жетет. Булар өзү суу бөлүп чыгарып тура берет. Мына ушундай бөлүп чыгарып турат. Андан кийин мына ушундай болуп туруп, бул жерде 15 ряд бар. 15 ряд. Ушул 15 ряд баары тең ушундай стилде. Эми баягы суу 40 турбада келгендиктен баарына жетпейт, эки бөлүп коебуз. 6, 7, 8 эмеге чейин, рядка чейин. Мына ушинтип ар бир рядка шланга менен кеткен суу бул бир жумада бир койсок жетет. Могу көчөткө. Бир жумада бир. Бир гана айырмасы арык тазалоо болбойт. Шлангалар көмүлгөн. Ошондон чыгып туруп, мына ушинтип, мына берден ачкандан кийин келет, мына биз органикалык жер семирткичтерди аралаштырып, топур астын жасап койдук, чтобы тамчылатып чыкканда суу ашып кетпеш үчүн. Ушул жетет, ушул суу. Азыр бул жер 4 гектар, үстүндө 4-8 гектар жер бар. Эми ушунда былтыртан мурда жылы тиккенбиз. Былтыртан мурда жылы. Мына быйыл уже, мына көрүп турасыңар, ошо шапталы гүлдөдү. Бир шапталы, бир алма кылып тигилген. Мына. Алмалар bizde, алмалар среднорослый деп коет. Булар 2 метрден жан башына берет. Булар пока жетилгенче шаптолунун мөбөсүн алабыз биз. Шаптолу карыйт алма жетилгенде. Ошондо шаптолуну алып салабыз. Мына шаптолулар уже сразу гүлдөп былтыр салган уже. Тиккенден кийин бир жылдан кийин мөбө кармаган бир-экөө. Быйыл Кудай буйруса көбү кармайт. Көрүп турасыңар уже. Мына бир да жерде мында арык тазалоо жок, арык жок. Көмүлгөн. Биринчиден суу эконом, экинчиден эмгек эконом болунат. Үчүнчүдөн баягы жумушчу күчтү астына гана жумшатып коебуз. Мына биз азыр органикалык удобрениени себеп аралаштырып койдук. Күзүндө таштап койгонбуз. Кардын астында калып жибип, уже буларга кошумча минералдык удобрение керек эмес. Топурактын анализи алынган. Топурактын анализинде эмне керек экенин карап, ошого жараша жыл сайын берип турабыз. Советтик доордагы көчөттөр көп эле. Негизинен ал жердеги көчөттөр орто бойлуу. То есть мындай слаборослый и среднерослый. Даже арасында сильнорослый да бар. Азыр эми сильнорослыйлар бизде эми жарабай калды. Азыр заманбап базар көтөрө албай калды аны. Аны көтөрө албай калды. Себеп дегенде андан кийинки сорттор чыгып атат уже. Сорт эмес, типтер, баягы полукарлик, карлик. Азыр мен ошо полукарликтерге да барып көргөзөм го. Азыр эми монда бизде слаборослыйлар булар. Мына слаборослыйлар капельныйга кылса болот. 3 сорт бар. Азыр мо батыш жагы крипсон деп коет. Тол кызык. Ал эми монда 3 ряд жашыл болуп турган. Булар жазгы алма. Июнь акырында августта пышат. Андан кийин мо восток жагы семеренко. Негизинен өзү Карабулак семеренконун жайы. 3 эле сорт бул жерде. Былтыртан мурда жыл тигилген 4 гектар, былтырда 4 гектар. Мындан сырткары дагы биз азыр бир 100 гектар жерде ачып атабыз. Ага эми
өзүбүздөн финансы каражат жетишпегендиктен азыр инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. Инвестор кече келип кетти. Облустун эмеси губернатору азыркы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Мадымаровго жолугуп, андан ары кеттилер. Эгер бийликке барып сүйлөшүп, алар өкмөт аркылуу уруксат алып келсе, Кудай буйрса, быйыл баштап калышыбыз ыктымал. Бул жерде бизде көчөттөрдү өзүбүздөн алып слаборослый болгондуктан бул жерде чыгым көп деле кеткен жок. Эмесине ушулардын баарын алып гектарына эсептегенде где-то $2,5 миң деп койсок боло берет. 4 гектарга $10 миң, где-то 800, миллион кетти деп коелу. Енді бұлар мен өзім, так как профессиям экономист болгондуктан айтып турам, до полного плодоношения, то есть толук мөө бергенге чейин кеткен чыгым ар бир гектарына где-то $5-6 миң болуп калат. Булардын $6 миң деп кой. Эмгек акы, судун акы, караганы, кызматы, дарылаганы, агрохим защиты, андай иши кылып чыган чыгымдардын баарын кошкондо до плодоношения $6 миң кетет. Ошондо 4 гектарга где-то $25 миң кетет. А бирок ошо мөөгө киргенден кийин 2-3 жылда актайт. 2-3 жылда актайт кеткен чыгымды. Баткенди негизинен өрүк болот. Азыр эми мына биз турган жер 1460 метр деңиз деңгээлинен бийик турабыз. Бул жерде тоодун этегинде, тоо этектериндеги айылдарда өрүк болот. Бирок өрүк баягы күн нурун толук ала албагандыктан баягындай ширесин кармай албай калат экен. Бул мада кыйгыл болуп калат, толук күн нурун ала албагандыктан. Баткенде любой өрүк болот. Любой өрүк. Күн баткен ысык болгондуктан өрүктү каалаган сортун өндүрсө болот Баткенде. Мурзафар ака, бул Карабулак айылы эмне үчүн Карабулак айылы деп аталып калган? Эми Карабулак деген өзү Кыргызстанда 9 Карабулак деген айыл бар. Ошонун бири Карабулак дегени кара суу чыккан булакты Карабулак дейт да. Ошо биздин айылдан жазын кышын булагы бар, кара булак суу агат да. Ошон үчүн Карабулак. Бирок бул айылдын тарыхы өтө биздин заманга чейинки немени камтыйт экен да. Муну мен былтыркы жылы орус археолог тарыхчыларындай тарткан немесин көрүп калдым, видеосун баягы. Серебряный город деген, Күмүшкент шаар деген да. Мына ошо передачадан мен көп нерсени алдым да. Серебряный город деген күмүш деген түшүндүрөт да. Мына бизде Төрткүл деген көл бар го. Мына ошол көл Төрткүл деген кыргыз тилинин этимологиясы да шаардын уранысы деген түшүндүрөт да. Демек ошо көлдүн орду шаар болгон. Ана ошол мен бул жерде шаар болсо керек деп жүрчү едим да. Айтканымдай мына орустар ошону далилдеп Күмүшкент шаарынын далилдешти. Эми ошо Күмүшкент шаарынын дейт тоо жагында дейт кеништеткен усталардын кыштагы болгон дейт. Мервана деген бул байыркы шумерлердин, биздин бабалардын жер ортолук деңиздин боюда жашаган. Мына ошо аска беттериге жазган Мервана деген сөз мындайча айтканда ажайып, керемет деген түшүндүрөт экен да. Демек мына усталар бир нерсени жасаса баягы ажайып дейт. Анан карапайым иш жасаган өнөркана болгон экен, баягы Агдүбү өнөрканасы биздин айылдын этегине. Мен муну ошол орустардын эмеси боюнча, версиясы боюнча мен бул кыштакты 3000 жылдыкка неме кылдым да. Себеби Ош 3000де Заднепровский деген археолог тарыхчы мыктын көрүнү келип көрүп 3000 жылдыкка барабар көрүстөн жыйынтык чыгарган да. Мен ошол орус тарыхчыларынын, археологдорунун ошол Серебряный город деген немесиден мен өзүбүздүн кыштактын тарыхын билип алдым. Мервана деп аталган экен. Ошо
тоодун этегинде Мирвана деген кыштакта кен иштеткен усталар жашаган деп орустар айтып атпайбы? Mana көрүстөн бекеринен неме коюлган эмес экен да, мумиялашкан баягы мумиялап коюп, бул биздин заманга чейинки бул Египеттин немеси менен неме болуп атпайбы? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Anani svarkalab berib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi-da. Ya manavini bitirib olay, jon o'tadi. Buni tezroq chiqarish kerak bo'ladi. Buni nima qilib o'tasiz bu? Traktor jasab o'tamiz. Mototsiklning motori? Ne bu traktorlar olib qolibdi-ku? Shu mototsikl motorini traktor qilib o'tamiz. Mana ularmi, bular men xizmatda atqaradi. Bu endi jasayotganingizda endi qiyinchiliklar bo'ladi-ku. Jinday qiyinchilik bo'lib o'tadi, kamchiliklar chiqib o'tadi. Mana manda qilib ventilator turg'izdim. Bu gidrobakni betga o'tirg'izdim. Endi o'zgarishlar bo'lib o'tadi mana. Endi yaqin arada minib chiqatkasizmi, ha? Shuni sezonga chiqarayin deb harakat qilib o'tamiz. Bu skor so'lvar ekan. Mana ular. Bular mana bu muxta, bu tormoz, mana bu ortadagi gaz. Mana yo'l beldan buriladi. Mana ular skorslar. Bir ikkita skors var. Mana rodni bu karabkan skorsu nimalar. Endi mana ikki o'tirish kerak bo'ladi buni. Mana ikki. Bu mana yoqqa o'tirish kerak ekan. Mana boshini sharikni aylantirib o'tirish kerak bo'ladi ikki. Bu yerdan kesaman mana aytdim. Kesip bir yakkarata aylantirib qo'yaman. Haydab ko'rdingizmi? Yo'q, hali yurgizalyapman. Endi yurgizaman, xudo xolasa. Bu kuchi bular. Bular Moskvich bilan baravar kuchi. Bu do'ngalaklar Moskvichniki, Moskvichniki. Mana Chervak Jigulniki. Shep iş mototsikl'deki bu ventilatör damazın ventilatörü şimdi kuraştırıp atağız. Bu Ural'ın motoru, mana o karabka, bu ikinci karabkası panijni pavuşu olur onda. Mana o Chervak Jigulniki, Ural'ın Jigulniki Mostor Moskvichdin mosu eki çitirvidi tatat eki bol mosam. O silindir kambayından silindiri bir silindiri betke oturuş gerek olur. Bu tiyagalar Mersin tiyagalar mana olar. Mersin tiyagalarını koyun. Respiratörde betke koydum. O yakta respiratörge jay qavay qolib, bu yoqqa qo'ydim respiratörde. Enshani mana itga o'tirgizdim, mana ikki karabkanning o'rtasiga. Mana deb ajratib qo'ysa bo'ladi buni. Buni anda qo'shib qo'yiladi. Ana traktor yoqdi-ku. Ya bu o'tele kishni, bu cho'ngroq chiqsangiz bo'lmaydi.
Бұл бақтарақтың арасына кіргенге ыңғайлы да. Жүргізіп маға сатпайсыз ба? Жоқ, өзім іштетемін. Огород көп менде. Огородқа расчет алып жасап отамын да мұнда. Сатқанға болмайды бұлар. Бірінші жолды жасашым, мана қиыншылықтар болып отады. Мана шербақты екі алмаштырып қойдым. Мұның мана етін керекеге қылыш керек екен, оны мен қойып алып, кетір айданып кетті. Кейін мұны алмаштырып қойдым. Азыр енді мана нормальный бұзылып қалды бұл. Мынаны сваркалап беріңіз. Оны ертең сварка қылып берейін. О жерге таштап қойғын, ертең сварка қылып қойын. Майлы Ахмат аға, ертең келем онда. Болып тұрма әлі. Жылы аймақтарды өндіру жылына қарата біз бірінші эле Карабулак айылының кире беришине Баткенин символ болгон айгүл гүлүнүн элесин чагылтырып арка курдук. Бул өзүбүздүн айылдын тургуну Сапарбек Масезов деген кишинин мурдатан берки ушундай ойлоп жүргөн бир идеясыны ошону заман көтөрүп чыгып, элдин демилгеси айлык өкмөттөн жардам болуп атты, жалпы областтык деңгээлде марафон уюштуруп, ошонун эсебинен айылдын кире беришине бир арка курдук. Азыр эки жанында жаңы эсебиктер курулган атат, буюрса жакын күндөр бүтүп калат. Суу ашы жана узун кол сел арасын кооптуу деген жерлерини, мындайча айтканда 3200 метр аралыгын Баткен райондук МЧС менен биргеликте толугу менен сүрүп, сайдын бекемдөө иштерин жүргүздүк. 2017 жылы 1200 метр аралыктан 100 кожолуктун үйүнө суу алып келип, таза суу менен камсыз кылган болсок, 2018 жылы 1500 метр жерден таза суу тартып келип, 70 кожолукту таза суу менен камсыз кылдык. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттин эсебинен жаңы конушка кубаттуулугу 100 киловольт болгон трансформатор коюп бердик. 2000 метр чубалгы тартып, элди электр жарыгы менен камсыз кылдык. Былтыркы жылы жазгы талаа иштери боюнча 160 гектар будай үрөөн себилген болсо, быйылкы жылга 200 гектар жерди пландаштырып атабыз. Бүгүнкү күнү жалпысынан 100 гектар будай себилди. Анын дагы 100 гектары жайлоолордо себилет. Ал жерде да элдин үлүшү бар. Майга чейин толугу менен себилип бүтөт. Бизде дагы бир түйшөлткөн эң негизги маселебиз таза суу, агын суу маселеси болуп жатат. Союз учурунда курулган ошол суу ашы каналынын кээ бир жерлери жараксыз болуп, суулар агып жатат. Бизде бала бакча боюнча орун жетишсиз. Азыр бизде 126 бала бакчада тарбияланып жатат. Ушул бала бакчаны чоңойтуп, жатаканасы менен, тамак аш менен камсыз кылуу максатында ошол бейөкмөт уюмдар менен иштешке аракет кылып атабыз. Ошондой эле дагы бир көйгөйлүү маселе биздеги ФАП болуп атат. ФАПтын эскилиги жетип, ошону чоңойтуп башка заманбап ФАП салуу максатында азыр бейөкмөт уюмдар менен сүйлөшүп атабыз. Жакын күндөрү ал дагы чечилип калат деген үмүттөбүз. Айыбыз маданиятты артта калбаш үчүн Турган Эшалиеванын атындагы музыкалык мектебибиз бар. Азыркы учурда ушул мектепте дагы жаштарыбыз маданияттын туу чокусуна жетиш үчүн аракет кылып жататтар. Таланттуу балдарыбыз кружокторго катышып жатат. Эми ушундай музыкалык мектеп салыштырмалуу башка айылдарда ушундай
музыкалый кружоктор, музыкалый мектептер аз жок эсебинде. Эми сол колду биринчи сапты сол кол менен кошо ойнойбуз. До мажор сол. Алгачкы мектебибиз чындыгында Дүйшөндүн элесин бере турган ошо менин бир тууган эжем ошо Дүйшөндөй болуп ар жерде куугун жеп жүрүп ошо анан келген музыканттарга өзү гостиница болуп жүрүп ошо мектепти сактап, ошо мектепти бизге эстелик кылып таштап кетти. 16-жылы 43 жыл ушул мектепте эмгектенип, 16-жылы дүйнөдөн өтүп кетти. Азыркы учурда 32 окуучубуз бар. Алардын 16сы комуз классында мен бирим. Анан ошол аккордеондо 16 окуучу бар. Аккордеондогу окуучулардын ошо эжемдин өтүп кеткен эжемдин жалгыз кызы Үсөнова Паризат апасынын ордунда менин алдымда ошо мектепте экөөбүз иштеп атабыз. Учурда бизде оз комуз бар, аккордеон бар, фортепиано бар, анан хор классы бар. Ошо кайсы конкурстарда болсо биздин мактанганга эмес менин балдарым жакшы ийгиликтерге жетишип жүрөбүз. 2013-14 окуу жылында анда эжем тирүү болчу. Хайдарканда өткөн областтык деңгээлдеги жаш таланттар деген фестивалда, конкурста биздин Баткен музыкалык мектеби биринчи орунду алган. Ошонун ичинде менин окуучуларым 9 музыкалык мектептен биринчи орунду алдык. Акчалай сыйлык, грамоталарды алдык. Ошентип анан былтыр ушу уста шакирттин уюштуруучулары менен мына Кулундуда, Лейлекте өткөн фестивалда 400 бала комустан ойношту. 400 бала манас айтышты. Муну телевизордон көрсөңөр керек. Ошого барып катышып келдик. Министрдин грамотасын ошо жерде мага ыйгарышты. Биздин айладагы айгылдар, келиндер өздөрүнүн колдон өчөлүгүн улантып, илгетен ата-бабаларынын салтын колдоп, килем согуу жолуна мына келиндер улантып келе жатат. Биз азыр жүндөн арабы токуп атабыз. Жүндөн арабы токуп жатабыз. Биздин айылдагы бүт үйдө отурган аял кыздар өздөрү иришип даяр кылышаттар бизге. Ыранга боешуп, бизге даяр кылып алып келишет. Биз очеред менен заказ алып токуйбуз да. Биз өзү мынандай үлгүлөрүбүз, гүлдөрүбүз бар да, көчөттөр деп коебуз. Элдерге айтабыз, мынандан салып береликпи, кандай деп. Элдер өзү тандашат гүлдөрүнү. Ошончо эле биз элдердин суроо талабына жооп кылып, жакшы кылып токуп беришке аракет кылабыз да. Биз мына жиптерибиз эриш деп аталат. Эриш деп аталат. Мунубуз күзүк деп аталат. Бул барды келди дейт, бизге чалыш алып берип турган. Мына колубузда жиптерди буну түр дейбиз. Бул утуру салынганды согуп киргизип тургуш үчүн муну токмок дейбиз. Узундугу 4 метр болот, бияганы 2,5 болот. Бул дагы бизге үй бүлөлүк кирешеге жакшы да. Ушинтип элдин заказын алып, жүлдөн, арабыдан дейт. Ошону токуп, балдарыбызды багабыз, студенттерди окутабыз. Ушу төртөөбүздө тең студентибиз бар. Ушинтип тиричилик кылабыз айыл жерде.
Алейкум ассалам. Кел oğlum kel. Otur. Обеттен не кылып отурасың? Айылдың үстінде бүгінгі күнді көріп шыққаным. Айылдың үстінде хабар алып. Өзің не қылып жүрсің оğlum? Малдарды айдап чыктым эди ошону кабар. Не кылам? Кеттик пе? Айылга чөйлө. Кеттік oğlum ha. Ana. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alay oğlum ya. Asır ecelden nazır geleten aradandın ayıl bulağı. Илгеркилердин жакшы кеби бар. Башка жерге султан болгончо өз жериңде ултан бол деп. Биз ушул жерде туулуп өстүк. Ушул жерде жашап, ушул эрежеге жеттик. Биз өзүбүздүн туулган айылыбыз үчүн, өзүбүздүн туулган жер үчүн көп иштерди жасай турган шарттабыз. Адамдын жашоосунун башталышы өзүнүн туулган жеринен, айылынан башталат болуш керек деп менимче. Бул менин айылым. Çögüm dayar zaman taң ертеси